Саламатсыздарбы, урматтуу съездин катышуучулары, урматтуу сыйлуу конокторубуз. Баарыңыздарды бүгүн Альянс партиясы биздин баарыбыз курама болгон, жана биз өйдө айтып кеткендей, болоттой курч болгон командабыздын түзүүсү менен куттуктайм баарыңызды. Мен бираз кечирим сурайм, бираз суу тийип, ошон үчүн бул атайын образга эмес, сиплый голос. Бираз ден соолукка байланыштуу болуп калды. Урматтуу саналаштар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бир жыл мурун биз кыргызстандыктар октябрь айында эбегейсиз шайлоодо болгон мыйзам бузууларды, бир эле тиги биз мыйзам жазылган мыйзамдарды эмес, жалпы эле адилетсиздикке, өзү табиятка туура келбеген, адамдын табиятына туура келбеген, эбегейсиз бийликти басууга аракет кылган көп мыйзам бузуулар менен элдин толкуну чыгып, адилеттүү бийлик орносун деп, мыйзам бузууларга каршы болобуз деп, миңдеген биздин жарандар, миңдеген биздин азаматтар, карындаштар аянтка чыгып, мыйзамсыз бузуулар менен өткөн шайлоого каршы чыккан. Бир жыл өтүп, бир жылдын ичинде биз кандай гана сыноолордон өткөн жокпуз. Бир жылдын ичинде бизде мына жана мурун Латын Америкасынан китептен гана, телевизордон гана көргөн, биз ошол жактагы перманенттик саясий экономикалык кризистердин өзүбүз күбө болуп карап келе жатабыз. Ошол себептен бүгүн бир жыл өткөндөн кийин кайта шайлоо дайындалып, бүгүнкү шайлоо бул кыргыз эли үчүн, кыргыз элинин жаңы бийлиги үчүн чоң сыноо болуп турат. Эгерде бул мыйзамдарды так аткарбаса, эгерде бул сапар шайлоо таза өтпөсө, эгерде бул сапар шайлоону бирөө мажбурлап өткүзсө, өзүнүн бийлигине таянып, коркутуу, үркүтүү менен, уюшкан кылмыштык топторду колдонуу менен өткүзөм деген инсандар болсо, атка минерлер болсо, бул кыргыздын тарыхына, кыргыз мамлекеттин өнүгүшүнө жана кыргыздын урпагына, келечегине мындай балта чапкан инсандар болот. Биздин команда, биздин альянс буга карама каршы, биздин мамлекет экономикалык кереметти, секирикти, мыйзамдуулукту бекем кармаган мамлекетти туткан жана түзө турган билимдүү, сапаттуу, принципиалдуу команданы топтоп биз алдыга кетип баратабыз. Урматтуу партиялаштар, урматтуу мекендештер, Кыргызстан мамлекетибиз 30 жылдагы көптөгөн кризистерден кийин бүгүн чоң сыноолорду астында, дагы көптөгөн сыноолордун астында турат. Дагы кайталап кетейин. Мына кээ бир эл аралык эксперттер айтып атат, Кыргызстанды сыноолор эмес, бир чоң катастрофа күтүп калбаса экен. Оңдой турган убагыңар бар, жолуңар бар, кадрларыңар бар. Ошону тура колдоңуңар, тура багытта алып баргыла. Ошон үчүн бүгүн биздин кыргыздын колунда, элдин колунда мыйзамдар, жаңы мыйзамдар келип, мына ушул жерде ошол мыйзамдардын авторлору отурат. Бүгүн элге түз укук берилди. Бүгүн эгерде буга чейин партиялык тизмелерге администрация президентадан, өкмөттүн аппаратынан, же болбосо билеги чоң, же бийлиги чоң адамдардын кабинеттеринде тизме түзүлсө, депутатты ким болот деп айтылса, бүгүн эл шайлайт. Эл түздөн түз преференциалдык, түз ачык тизме менен өзү тандаган депутаттар келет. Жогорку кеңешке өзү өкүлчүлүгүн эл тандаган бийлик келет. Ошондо кимди кандай талдаса, кимди шайласа, ошондой бийлик орнолот. Эгерде бирөө мажбурлап алып келсе, мажбурлап добуш бердирсе, кийин ал ошол жака барып, ал да мажбурланып иштейт, ал да бирөөнүн
мынай чуркап анын приказдарын аткарган, элдин үмүтүн актабаган, элдин ишенич менен иштебеген инсандар келип калышкан. Ошол себептен бүгүн кыргыз элибиздин астында, бүгүн мекендештерибиздин астында тарихий мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Түз ачык шайлоого чын ниет менен, чын жүрөгү менен өзүнүн татыктуу эл өкүлдөрүн шайлаганга түз шарт түзүлдү. Бул жыл, урматтуу биздин мекендештер, абдан оор жыл болду. Биз пандемиядан кийин тышкары биз саясий кадрлык кризиске да учурадык. Парламенттик мамлекетте биз айттык элек абдан кадрлар, министрлер алышат, бирок бизде тиги режимибиз өзгөрдү, башкаруу системабыз өзгөрдү, бирок кадрлык саясат дагы эле өзүнүн туруктуулугун көрсөтө албады. Анткени ал жерде чоң дефицит бар. Билимдүү, сапаттуу, принципиалдуу, көз карашын бекем айтала турган кадрларга кем болуп турат. Биздин Альянс партиясынын курамында дагы бир жолу кайталап кетейин. Өзүнүн позициясын так айта алган, өзүнүн позициясын коргой алган, элдин позициясын коргой алган жана билими бар, сапаты бар команда бар. Биз ишке ашыра алабыз. Айткан уадаларыбызды, айткан көз караштарыбызды так жана даана аткарганга бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Альянстын түзүлүшүнүн тарыхын айтып берейин. Бир жыл мурун шайлоодон кийин биз көрдүк кандай гана мындай жоготууларга биз учурадык. Жоготууларга учурап, бири-бири менен консенсус жок болуп, санаалаштар бири-бири менен сүйлөшө албай, бир командага чогула албай, жеке амбицияларынын мындай аркасынан кетип, элдин үнү, элдин позициясы мындай көпчүлүк боло албады. Добушка ээ боло албаган. Ошол себептен добуштун көпчүлүгү мажбурланып сатып башка жака кеткенде туруштук бергенге мына мыйзамдуу жолдор менен ошол убакта тура албады. Анткени мыйзам коргогон органдар да башка тараптарда болуп калды. Ошол убактан баштап сүйлөшүүлөр жүрдү. Саалаш болгон, платформалары бир болгон саясий күчтөр, саясий партиялар бирге бир платформа менен барайлы, элдин кызыкчылыгын коргойлу. Эгерде биздин башкы максат эптеп мандатка жетүү болсо, эптеп депутат болуу болсо, дагы эле бир жылдан кийин түзүлгөн бийликчил, туганчыл, досчул партияларга жол ачык эле. Эгерде кошуматчы болсоң, эгерде мансапчы болсоң, эгерде ошол мансаптын кулу болсоң, жол сага ачык ага барган. Бирок биздин жол башка. Биздин жол бул эл өкүлчүлүгү. Биздин жол бул адилеттүү мамлекетти түзүү. Биздин жол бул жерде бирөөнү жетелеп эле түрмөгө эмес, жетелеп эле бирөөнү мындай жазага тартуу эмес, мыйзамдын тамгасы менен, мыйзамды так аткаруу менен, эл мыйзамды сыйлай турган жол менен биз жоопко тарта алабыз. Ошондой команда бүгүн бизде бар. Бүгүн биз андан кийин практикалык жолго да өттүк. Мына шайлоо мыйзамы талкууланып атканда биз шайлоо блокторду түзүү боюнча жазып сунуш бердик. Ар бир партия өзүнүн аталышын сактап, шайлоого катыша турган мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп. Тилекке каршы бирөөлөр кошомат жазат. Ошол комитеттерден өткүзбөй койду. Биз болсо өзүбүз сөзүбүзгө бек болуп, өзүбүздүн позицияларга бек болуп, биз бул жаңы партияны каттатырдык. Каттап атын да Альянс деп атадык. Альянс өзүңүздөр көрүп турасыздар, котормосу да белгилеп турат. Бул бир санаалаштардын, бир көз караш адамдардын, инсандардын чогулуусу, мына бирикмеси, объединениясы. Урматтуу санаалаштар, урматтуу мекендештер, бүгүнкү экономикалык акыбалдын кээ бир маалыматтарын айтпоңго уруксат бериңиздер. 2020 жылдын сентябрь айынан баштап быйылкы жылга чейин Кыргызстандан биздин жеке ишкерлер, чоң инвестиция алып келген инсандар жана мекемелер өзүнүн каражаттарын алып чыга баштады.
түз инвестиция менен сыртка чыгып кеткен каражаттардын көлөмү абдан чоң. Эгерде бизге инвестиция 100 миллион доллар дегенде келсе, сыртка чыгып кеткен каражаттардын өлчөмү 1,5 миллиард долларга жетти. Bir жарым жылдыктын ичинде. Бул абдан чоң каражат Кыргызстан үчүн. Бул абдан чоң каражат. Бул эмнени көрсөтөт? Бул туруктуу саясат, туруктуу экономикалык саясат, кадрлык саясат жоктугунан ушул жана ишкердик чөйрө ишенбөстүктү көрүп, мыйзамдын иштегенине ишеничи жок болуп, ошол каражаттар сыртка чыга баштады. Биздин команда, биздин Альянс партиябыз, Альянстын курамын түзгөн билимдүү сапаттуу кадрлар бизде бир гана критика эмес, биз сунуш чечимдерди бере турган команда болуп баратабыз. Биз ошол түз инвестицияларды, ошол инвестиция каражаттарды кайта Кыргызстанга келе турган, шартты жана ишеничти кайтара турган команда болуп түптөлүп баратабыз. Урматтуу партиялаштар, мына эл аралык валюта фонду, дүйнөлүк банк биздин 21 жылга маалыматтарды берип атат. Биз Орто Азия жана СНГде эң төмөн ички дүң продукциянын өлчөмү менен белгилендик. 7,7 миллиард долларлык ички дүң продукциясынын өлчөмү бул бардык мамлекеттердин астында тарыхта болбогондой эң төмөн болду. Бизде инфляциянын өлчөмү башка өлкөлөргө караганда өлчөмү өйдөрөөк болду. Аны биз бардыгы мына бааларга, күнүгө апаларыбыз, эжелерибиз өздөрүбүз мына дүкөндөргө, базарларга барганда нандан баштап башка продукцияларды көргөндө баалары кескин өйдө өскөнүн байкап отурабыз. Анткени мына белгилүү экономисттер айткандай, мына номиналдуу менен реалдуу ВВПнын айырмасын ошол жерден байкаса болот. Инфляциянын өсүшүн байкаса болот. Бизде орто эсеп менен улуттук статистикалык комитет берип атат, 10%га жакын баалар өстү деп. Бирок кээ бир азыктарга, кээ бир продуктыларга баалар 70%га чейин өстү. ГСМ продукциясы 50-ден 70%га чейин өстү. Бизде кедей мамлекет, бизде мүмкүнчүлүгү аз мамлекеттерге бул абдан чоң сопку урат. Социалдык мындай көптөгөн толкундоолорго алып келе турган бул цифралар болуп атат. Ошол себептен бизге Кыргызстаныбыздын бийлигине, мыйзам жазуу палатасына, жогорку кеңешине сапаттуу билимдүү кадрлар керек. Өкмөтүнө, бийлигине сапаттуу билимдүү кадрлар керек. Анын бардыгын камсыз кыла турган, бере ала турган бүгүн мына биз көптөгөн партиялардан курап турган Альянс партиясы андай мүмкүнчүлүккө ээ. Урматтуу коллегалар, андан тышкары биз мына 30 жылдыктар топтоп келген дүйнөлүк банк берип аткан маалыматка ылайык бизде энергетикалык кризиске душар болуп турабыз. Жакынкы кыш, андан кийинки дагы аз мына 3-5 жылдыкта бизде чоң энергетикалык кризис күтүп турат. Эгерде эч кандай мындай орчундуу, реалдуу реформаларды, иштерди алып барбасак, аны билимдүү адамдар алып барбаса, бизди чоң кризис күтүп турат. 2025-ке чейин карыз өлчөмү энергетикалык компаниялардыкы бул 103 миллиард сом түзүп турат. Бул биздин ички дүң продукциянын 18%-ын түзөт. Бул абдан чоң сумма. Анткени ал жерде урулук, эффектүү эмес менеджмент ушундай ситуацияга алып келди. Урматтуу коллегалар, урматтуу мекендештер, биз айтып кетишибиз керек. Саясатта досчулук эмес, саясатта туугандык эмес, саясатта жана кландар эмес, саясатка билимдүү сапаттуу өзүнүн айткан сөзүнө, принциптерине бекем турган кадрлар керек. Достор бири-бирин бийликке алып келем деп, биз 2017-ден баштап
20 жылға чейин саясий кризиске душар болдук. Эки дос бийлик талашып, ачык жанжалга өтүп, элди арыздаштырганга өттү. Ага баарыбыз күбө болдук. Андан кийинки кээ бир кошоматчылар бирөөлөргө көз каранды болом деп туган уругун алып келем дегенге бир багыт кармаганга аракет кылышты. Бирок биздин эркин эл бар, адилеттүү элибиз бар. Калыс сөзүндөн кайтпаган тайманбас калкыбыз бар. Ошол себептен биз алдын ала айтышыбыз керек. Бирөө бийликчил болом деп өзүнүн жаңы кожоюндарын тапкандарга жылына ар бир шайлоо, ар бир циклда өзүнүн кожоюндарын алмаштырган инсандардан биз арылышыбыз керек. Биз ошол достордун 90 жылдан бери бир эле чөйрө болуп жүргөн, бири-биринен бийлик талашып келген бир тар чөйрөдөн биз элитаны алмаштырышыбыз керек. Өздөрүн элита деп атаган. Биз жаңы, билимдүү, сапаттуу, принципиалдуу, мен нечен жолу кайталап атам, жаңы адамдарды, принципиалдуу адамдарды бир саясатка, аткаруу бийлигине, сот бийлигине алып келишибиз керек. Эч кандай экономикалык, социалдык реформа жүрбөйт, эгерде бизде соттордо, укук коргоо органдарда адилеттүүлүк болбосо, ал жакта иллюстрация жүрбөсө, эч кандай ишенич келбейт элге. Ошол эле дүжүр, заказ менен иштеген тергөөчүлөр өздөрү жылдан жылга жаңы кожоюндарга кызмат кылып жүрөт. Ошол себептен укук коргоо системасына ишенич жок болду. Инвесторлор кете баштады. Биздин командада даяр кадрлар бар. Мыйзамды так аткарганга, жана атайын тапшырма менен иштеген тергөөчүлөрдү, сотторду жоопко тартканга, алардын арасын тазалаганга бизде даяр кадрлар бар. Биз ага иштегенге да, чечим кабыл алганга да, андай чечимдерди ишке ашырганга да бизде толук принципиалдуу мүмкүнчүлүктөрүбүз жетет. Урматтуу коллегалар, урматтуу мекендештер, бүгүн дагы бир жол кайталап кетем, биз чоң сыноонун астында турабыз. Бул бийликке да чоң сыноо. Таза, эркин шайлоо өткүзүш бул баарыбыздын милдетибиз. Бир гана таза, эркин шайлоо элге өнүгүүнү алып келет. Экономикалык кереметти алып келет. Мыйзамга жана адилеттүүлүккө ишенич алып келет. Ошон үчүн баарыбызга ушул чоң сапардын астына, шайлоонун астына айтып кетишим керек. Биздин бир гана жолубуз бар. Алдыга гана жолубуз бар. Алдыга жолду биз бир эле мыйзамдуу, таза адилеттүү жол менен гана жете алабыз. Рахмат, көңүл бураңыздар.